Дыйканчылыктан сырткары элеттиктердин экономикасынын басымдуу бөлүгү төрттүлүк малга байланыштуу. Андыктан айылдардагы үйлөрдүн ар биринде мал кармоо зарыл. Бирок маңдай тер мээнет менен багылган малды түндөп келип жүктөп кеткен уурулар да жок эмес. Ушул сыяктуу эле төрттүлүккө кенен Кочкор районунда катар менен мал уурулугу каттала берген. Бирок бир топ убакытка чейин иштин бети ачылбай жергиликтүүлөрдү кооптондурган. Жалпысынан 2019 жылдын август айынын аяк ченинен башташкан кылмыштуу топ өзлөрүнүн кылмыштуу аракеттерин Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басарынын белгилөөсүндө мал уурулугунун бетин ачууда кыйынчылыктын жаралышы жарандардын малы жоголгондон көп убакыт өткөндөн соң келгени себеп болот дейт. Климаттык шартыбыз жана район өзү мал менен алектенүүгө ыңгайлуу. Анан ошол себептен элдин көбү мал менен оокат кылышат. Малдарды азырынча элде талаага коюп берип, кароосуз калтырган убактар көп байкалууда да. Ошол себептен эл дагы өз учурунда кайрылбайт. 10 күн өткөндөн кийин, 1 айдан кийин кайрылган фактылар болот. Кылмышкерлер изин суутуп кеткенден кийин өзлөрү өз ара издеп жүрө беришип, кеч кайрылган фактылар да болот. Ошол себептен өз учурунда кайрылып, өз учурунда чара көрсөк, кылмыштын изин суутпай ачууга дагы бизге дагы мүмкүнчүлүктөр болот. Райондук милицияга күн алыс эле бодо малым жоголду деген жарандардын арыздары биринин артынан бири түшө берет. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси бардык ыкчам кызматкерлерди чогултуп, касапчы аталышындагы рейдтик иш-чараны өткөрүүнү баштайт. Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан киргизилген касапчы аталыштагы иш-чаранын негизинде үстүбүздөгү жылдын 30 октябрь күнү саат түнкү 2:30 чамасында Чолпон айылындагы талаадан жылкыларды кармап кылмышка шектүү адамдар сойгон аткан жеринен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери өз учурунда барышып, ал жерден кылмышкерлер качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Көп узабай кылмышкерлер теңдик айылынан колго түшүрүлгөн. Окуя болгон жерде кылмышкерлердин автоунаасы калып калган. Ал автоунааны тинтүү учурунда кылмышка шектүү адамдарга тиешелүү болгон 2 даана пневматикалык жана травматикалык пистолеттер ок атуучу дарылары менен алынган. Бул факты боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат электрондук журналына катталып, кылмыштар жана жоруктар жөнүндө бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүш башталып, сотко чейинки өндүрүштердин алкагында ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында 5 адамдан турган мал уурулук кылмыштуу топтору кармалып, азыркы учурда 12 факты мал уурулук кылмыштардын бети ачылып, сотко чейинки өндүрүш аяктап,
соттун кароосуна жиберилди. Мал уурулугу көбүнчө күздүн күнү катталат. Себеби малдар жайлоодон түшкөн соң айылга жакын эгин чабылган талааларга жайылат. Айрым жарандар бул сыяктуу кылып бодо малдарын аркандап коюшат. Аркандалып турган жандык кимге болсо да оңой олжо эмеспи. Баса жогорудагы 12 уурулук фактысынын ичинен бирөө өзгөчө. Мисалы жылкынын ээси эртең менен эрте алып келип талаага аркандайт. Түштө сугарып, ордун которуп кайра аркандайт. Бул малда бардыгын сырттан байкап турган уурулар малдын ээси кетери менен аны башка жакка алып барып аркандап коюшат да түн киргенде ордунан союп жүктөп алып кетишет. Ал эми малдын ээси уурулардан шек санабай, жылкысы казыгын жулуп кетти деген бойдон жүрө берет. Мындай амалды мал уурулары көп колдонот. Жогоруда белгилеп өткөндөй, мал жоголгондо тезинен милицияга кабар берүү зарыл. Антпесе союлган малды табуу өтө эле кыйынга турат. Ал эми рейд боюнча Кочкор районуна келе турган болсок, мас абалында унаа башкарып бара жаткан айдоочу кармалды. Бирок ал ичкен эмесмин, сотко берем дегенинен жазган жок. Süt içmeseniz de öngü monday kızıl bolup durmak. İçken için öngü bozulup gitti, gördünüz mü? Bozulup öyle oldu. Çok. Karavana sar. Azdan su okulatası. Su kızıl bolup. Kızıl boş gelip de ne istiyor? Kızıl bolup. Niye? Siz Su içmeseniz kızıl bolup durmak. Ben koştum da bu kadar kızıl. Ha, hiçbir şey yok. Abi ben kızıl bolup, kızıl bolup agarıp gitti. Hemen markamızı tutalım. Hocam da ben canım ne? Tamam. Sen nasıl yaptın? Ha. Bu ekspertiz aç. Ekspertiz. Ne kadar mallar var? Ama kurasız be. Aynı zamanda sonra razı değil mi? Hiç kere yok bile hiç be. 200 gram içtim diyoruz. Hadi efendim. Zaten bizde de şöyle işte. Ben içtim de ayıtmadınız buna. Ben sürekli siz ne olsundan çıkkandım ben sıra ödeyecektim. Ne хорошо просто. Çabuk, boğulda. Boğulda, köçet, boğulda. Aa.
Айдоочу наркологиялык борборунан эле жогорудагы нааразычылыгын билдирип жаткан. Инспекторлор унаасын айып короосуна алып келгенде да жол тескөөчүсүнөн канча күндүн ичинде сотко даттануу берсем болот деп сурады. Бирок ал бардык тийиштүү процесстерден өтүп, мыйзамдуу талаптарга баш ийүү менен мамиле кылды. Канча күн ичинде обжалование жеткизсек болот? Kanka kanka. 15 gün içinde getirsek bunu. Ya. Кочкор районунда мындан сырткары документтери жайында эмес бир канча айдоочуга дагы административдик айыптар түзүлдү. İşte reyt buluğa tapar. Düşünüp koymaksan. Eğer ayda koyulup, maçtan katta ödüğünde koyulup da kosan da isteyen koyulup. İsmeyen tek kaymet konuş. Tek açıyoruz. Neyse. Yok. Eşitlik yok bizde. Pasport bağladık mı? Баарын таштап койгонбуз. Eşitlik yok ekan. Sizde. Рыспаев Байболот Аширович 1958-жылы туулган. Болжаран үстүбүздөгү жылдын 2-октябрь күнү өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Байболот агабыз көп учурда акыл эстен танып, бардыгын унутуп койгон жагдайы бар. Андыктан сүрөттөгү жаранды көргөн билгендер болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, жакындарына билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. Сыдыкова Минакуль 1956-жылы туулган. Бүгүнкү күндө жүрөк оорусуна чалдыгып, ак халатчандардын көзөмөлүндө. Тактап айтканда, жүрөктүн 2 түтүгүн алмаштыруу керек. Бирок бул үчүн 180 000 сом талап кылынып жатат. Бейтаттын жакындарынан мындай акча каражаты жок болуп жаткандыктан, кайрымдуу мекендештерден жардам сурайт. Андыктан кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.